Айымдар үчүн лайфхактар. Салам! Бүгүн биз айымдарга арналган эң мыкты лайфхактар тууралуу айтып беребиз. Ар бир эле айым идеалдуу көрүнүү канчалык кыйын экендигин жана ага канча күч аракет талап кылынарын жакшы билет. Бактыга жараша бүгүнкү күндө айымдардын жашоосун жеңилдете турчу лайфхактар көп. Ал эми аларды сизге Lights Media айтып берет. Биринчи, чачка жабышып калган сагызды муз кубиктери менен чыгара аласыз. Бул ыкма сагызды катуулатып, андан арылууга жардам берет. Ушул эле ыкма менен таманыңыздагы сагызды да чыгарсаңыз болот. Экинчи, бутуңуздагы жагымсыз жыт сизди ыңгайсыз кылып жатабы? Кабатыр болбоңуз. Жыттан арылуу үчүн бут кийимиңиздин ичине аш соодасын салып койсоңуз жетиштүү болот. Үчүнчү, цепочкаңыз чырмалып калбашы үчүн аны кадимки түтүкчө аркылуу өткөрүп алыңыз. Бул албетте таң калыштуу көрүнөт, бирок убактыңызды жана нервиңизди үнөмдөйт. Төртүнчү, сиз билдиңиз беле, ак вино кызыл винонун тактарын нейтралдаштырат экен. Ооба, сиз туура уктуңуз. Эгер кечеде капыстан ак көйнөгүңүзгө кызыл вино төгүп алсаңыз, дароо такка ак винодон куюп жибериңиз. Ал түстү нейтралдаштырып, такты тез жана оңой кетирүүгө жардам берет. Жаңы эле алган кийимиңиз түлөп кеттиби? Кабатыр болбоңуз. Кадимки пемза ташы кийимдин түлөп кетүүсүн арылтуучу эң мыкты каражат. Шакейиңизден жашыл так калып жатабы? Мында татаал эч нерсе жок. Болгону шакейиңиздин ички тарабын түссүз лак менен лактап коюңуз. Жашыл так иссиз жоголот. Жетинчи, чачыңызды жуугандан жалкоолонуп жатасыз. Уктап калдыңыз жана чачыңызды иретке келтиргенге убактыңыз жок. Мындай жагдайлар бардыгыбызга эле тааныш эмеспи? Эгер сиз сары чачтуу болсоңуз, үйдөгү крахмалдан алып, чачыңыздын тамырына сүйкөңүз. Ал чачтагы майды кемчиликсиз сиңирип алат. Ал эми чачыңыз кара болсо, анда крахмалга 1-2 кашык какао порошогун же майдаланган кофе кошуп алыңыз. Натыйжасы бирдей, майланышуудан из да калбайт. 8. Бетиңиз кызарып жатса, анда сизге сулуу овсянка жардам берет. Ал үчүн сулууну кайнак сууга бышырып, андан соң бөлмө температурасына чейин муздатыңыз. Буламык менен көйгөйлүү жерлерге компресс жасаңыз. Аны териңизге сүйкөп, кагаз салфетка менен жаап, 5-10 мүнөт күтө туруу керек. 9. Эң сонун beauty лайфхак. Көзүңүзгө сонун стрелкаларды чийгиңиз келеби? Бул эң оңой. Ал үчүн болгону скотч керектелет. Чие турчу стрелканын астына скотчту жабыштырып, үстүнө чие бериңиз. 10. Сиздин капчыгыңызга дагы бир сонун beauty лайфхак. Талаа шартында же сапарга чыкканда косметиканын бардык комплектин алып жүрүү дайыма эле мүмкүн боло бербейт. Ага карабастан бардыгы бирдей керек болот, туурабы? Эгерде сизде румяна жок болуп жатса, бирок кызгыл түстөгү помадаңыз бар болсо, анда тынчсыздануунун кажети жок. Алгач помадаңызды колуңузга сүйкөп, аны щеткага же губкага сүртүңүз. Андан соң бетиңизге коюңуз. 11. Чачыңызды жууш керек болуп жатат, бирок кургатууга убактыңыз жок. Жуунгандан кийин сүлгүнүн ордуна пахтадан жасалган футболканы колдонуңуз. Ал нымды бат сиңирип, чачыңызды тез кургатат. 12. Бул лайфхак капрон колготкаларды көп кийген айымдар үчүн өтө пайдалуу. Жаңы эле дүкөндөн сатып келген колготкаңыз бир кийгенде эле жарабай калды. Эми кайра акча коротуу туура келет. Мындай учурлар сизге тааныш болсо керек. Эмкисинде колготкаңызды айрыла турчу жерлерине, мисалы, бармагыңызга болгону чач лагын сээп коюңуз. Жетиштүү болот. 13. Эгерде пияз туурап жатканда сагыз чайнап алсаңыз, анда көз ачышуудан коркпой эле койсоңуз болот. Анткени сагыз чайноо сизди бул көйгөйдөн алыстатат. 14. Үй кожойкелери үчүн эң сонун кеңеш. Эгерде сельдерей, капуста жана башка ушул өңдүү жашылча өсүмдүктөрдүн бат эле карайып кетүүсүн каалабасаңыз, анда ашкана фольгасы менен ороп, муздаткычка салып коюңуз. Ошондой эле алманы 2-ге бөлгөндөн кийин кесилген бети карарып калбашы үчүн лимондун согун сыгып, сүртүп коюу керек. 15. Жашоону жеңилдеткен дагы бир лайфхак. Кадимки күнүмдүк турмушта колдонгон тиш пастасына байланыштуу. Эгерде мискейдин же казандын түбүнө тартып карарып кетсе, тиш пастасынын кичине бөлүгүн алып, губка менен сүртүп коюңуз. Мындан сырткары мештин четтериндеги майдын чачырандыларын дагы кетирсеңиз болот. 16. Тамак жылытып жатып, бир эле учурда башка да жумуштарды кылып жатсаңыз, колуңузга кашык алып алыңыз. Кашык тамак жакын арада ысый тургандыгын эсиңизге салат. 17. Кумурскалардын уюгу үйүңүзгө көчүп келип алдыбы?
Анда уюгунун жанына бадыраңдын кабыгын коюп коюңуз. Кумурскалар бадыраңды жактырышпайт. Ушуну менен айымдарга арналган лайфхактар соңуна чыкты. Эгерде сиз дагы кызыктуу лайфхактарды билсеңиз, анда сөзсүз бөлүшө кетиңиз. Видеобуз пайдалуу болгон болсо, лайк басып коюңуз. Көрүшкөнчө. Сиздин бетиңизди таанылгыс кылып өзгөртүп сала ала турган 4 продукт. Эмне жесең ошосуң. Баарыбыз эле бул сөздү толтура жолу угуп келсек керек. Бир таттуу токош же бир бокал шарап ичерден мурда бул нерсе сиздин келбетиңизге кандай таасир эте алары тууралуу ойлонуңуз. Бүгүнкү чыгарылышыбызда биз сиздерге күзгүдөн өз келбетиңизге карап туруп эле кандай тамактан баш тартууңуз керек экенин айтып беребиз. 4. Шараптуу жүз. Күзгүдөн өз келбетиңизге конт коюп карап чыгыңыз дагы төмөнкүлөргө көңүл буруңуз. Мурдуңуздун кайкысындагы билинип калган тактар же бырыштар, шишип калган көздөр, көзүңүздүн алдындагы майда барат бырыштар, бетиңиздин кургап бырышып калуусу, кеңейип кеткен поралар, жүзүңүздүн кызарып калуусу жана ооздун айланасындагы пайда болгон чуңкур мимикалык бырыштар. Эгерде сиз ушул белгилерди байкап калган болсоңуз, анда сиздин жүзүңүз шараптуу жүз болуп саналат. Себеби шараптын курамында көп сандаган шекерден сырткары териңизди кургатып жибере турган пестицид жана сульфиттер бар. Сиздин организмиңиз суусуз калат, боорго күч келет, тамак сиңирүү бузулат, ал эми териңиз кургап, кызарып кетет дагы назик жумшактыгын жоготот. Алкоголдук ичимдиктерди нормадан ашыкча ичүү сиздин ичегилериңиздин дисбактериозуна жана башка ооруларга алып келүүсү мүмкүн. Эгерде сиз бирөөсү дээрлик 15-20 жылдан бери алкоголдук ичимдик ичип келген жана бирөөсү дени сак жашоо образын сүрүп келген эки кишини салыштыра турган болсоңуз, сиз дароо эле алардын жүзүнөн анык эле байкалган айырмачылыкты байкай аласыз. Биринчи варианттагы адамдын бети бырыштар менен капталып жана организми кургап кеткен болот. Экинчи варианттагы адам болсо биринчиге салыштырмалуу бир тоо эле жаш көрүнүп турат. Эң өкүнүчтүүсү, эгерде сиздин териңиз коллагенден арылып калган болсо, анда аны кайра калыбына келтирүү мүмкүн болбой каларын билиңиз. Бул учурда эмне кылуу керек? Жок дегенде 3 жумага болсо дагы алкоголдук ичимдиктерди ичпей туруңуз. Бул нерсе териңиздин нормага келип алуусуна өөлгө түзөт. Андан кийин 20-80 эрежесин колдонуңуз. Бул нерсе сиз 20% учур үчүн 1 же 2 бокал гана шарап иче аласыз дегенди түшүндүрөт. Калган 80%-ында болсо алкоголдон такыр баш тартууңуз кажет болот. 3. Сүттүү жүз. Балким сизди алдыда айта турган көйгөй тынчсыздандырып жүргөн болбосун. Шишип калган көздүн сурмасы, көзүңүздүн алды шишип, карарып калуусу, бетиңизге бат-баттан эле безеткилердин чыга берүүсү, бетиңиздин шалбырап калуусу, эгиңиздеги безеткилер. Эгерде сиз ушул белгилерди байкаган болсоңуз, демек сиздин жүзүңүз сүттүү жүз болот. Бул көйгөй жада калса, сиз күн сайын литрлеп сүт ичпеген болсоңуз деле сизди тынчсыздандыруусу мүмкүн. Кофеге кошулган сүт же балмуздактын дагы бир порциясы жада калса сиздин лактозага чыдамдуулугуңуз жогору болгон күндө да сиздин бетиңизге олуттуу проблемаларды жаратып коюусу мүмкүн. Жаш өткөн сайын лактозалардын иштелип чыгуусуна жооптуу болгон энзимдердин саны азая баштайт. Бул нерсе өз кезегинде денедеги жана беттеги безеткилердин пайда болуусуна себепкер болот. Анда кененирээк айтып берели. Уйдун сүтүндө IGF-1 деген белок болот. Бул белок музоолордун гормоналдык жактан жетилүүсүнө керек болгон негизги азык. Бирок улуулар үчүн анын такыр пайдасы жок. IGF-1-ди тамак катары колдонуу беттеги шишикке, кызарууга жана безеткиге алып келет. Сиз сүт ичип жатканда инсулиндин деңгээли жогорулап кетет дагы, анын жыйынтыгында бооруңуз көбүрөөк IGF-1 иштеп чыгара баштайт. Демек, белок көбөйгөн сайын безетки да көбөйө берет. Анан дагы сүт азыктарын көп колдонгон сайын сиздин териңиз ошончолук майлуу боло баштайт. Поралар толо баштайт дагы, безеткилер чыгып кетет. Эгерде сиз бетиңиз көбүнчө шишип кеткенин, уйку сурагандай көрүнүп турганын жана сиздин безеткилер чүнчүтүп жиберген болсо, анда болгону сүт азыктарынан бир нече жумага баш тарта коюңуз. Анан жыйынтыгын карап көрүңүз. 2. Шекердүү жүз. Эгерде сиз күзгүдөн өз бетиңизди карап туруп,
чекеңиздеги майда жана чуңкур бырыштарды, көзүңүздүн алды шишип калганын, сезгектери, чарчаңкы жүз, теринин бозомук тартуусу, жүзүңүздүн баардык жагына безеткинин тактарынын калып калуусу сыяктуу белгилерди байкап кала турган болсоңуз, демек сиздин жүзүңүз шекердүү жүз десек болчудай. Шекер биздин бир гана салмагыбызга эмес, терибизге да таасир этет. Ал гликация деген процессти ылдамдатып жиберет. Бул процесс шекердин молекулалары биздин организмге кирип, ткандар жана коллагендер менен өз ара аракеттешип кетет дагы, алардын иштешин начарланткандагы процесс. Бул нерсе бат картаюуга алып келет. Бырыштар пайда болот, теринин пигментациясы бузулат. Келгиле анда, бул нерсе кантип ишке ашаарына бир көз чаптырып көрөлү. Сиз таттуу десерт жедиңиз. Денеңиздеги инсулин деңгээли жогорулайт. Бул нерсе сезгенүүгө алып келет. Анын жыйынтыгында эластин жана коллагенди жок кылып сала турган энзимдер иштелип чыгат. Мунун жыйынтыгында сиз ар көзгөгө каранган сайын териңиздеги бырыштар көбөйүп, ылдый шалбырай баштаганын көрөсүз. Шекерди көп колдонуу дагы бир көйгөйгө алып келүүсү мүмкүн. Сиздин организмиңиз инсулинге каршы туруу кызматын иштеп чыгып алуусу мүмкүн. Бул нерсе денеңиздеги түктөрдүн көп өсүп кетүүсүнө, бетиңизде жана моюн териңизде пигменттик тактардын пайда болуусуна алып келет. Териңизди жаш жана дени сак сактап калуунун эң мыкты жана жалгыз жолу бул шекерди колдонууну 2 жумага гана эмес, түбөлүккө кыскартуу. 1. Глютендүү жүз. Эгерде сиз чекеңизден безеткелерди көрсөңүз, беттериңиз кызарып, шишип калган болсо, ылдый көздөй ага баштаган бетиңизден безеткелерди жана пигменттик тактарды көрүп жаткан болсоңуз, анда сиздин жүзүңүз глютендүү жүз экен. Бул белгилердин баары сиздин организмиңиздин глютенди кабыл албайт экенинен кабар берет. Алар буудайдын жана арпанын, сулуу боткосунун жана ушул сыяктуу дан өсүмдүктөрүнүн, алардан жасалган суусундуктардын курамындагы белокто, мисалы сыра, виски, арак жана башкалар да болот. Глютен жагымсыз бир өзгөчөлүккө ээ. Алар ичегилердин агуусуна алып келет. Тагыраагы сиңбей калган тамак аштар туура эле канга кошулуп кетет. Бул нерсе болуп жаткан учурда иммундук система ишке киришет. Бул нерсе өз кезегинде теринин сезгенүүсүнө жана акненин пайда болуусуна алып келет. Сиз глютенге болгон көтөрө албоочулук бар же жок экенин текшерип көрсөңүз болот. Болгону өз рационуңуздан курамында глютен болгон азыктарды чыгарып гана коюңуз дагы териңизге көз салып туруңуз. Эгерде жакшы өзгөрүүнү байкасаңыз, анда глютенди миндаль же болбосо кокос унуна алмаштырып коюңуз. Ал эми глютенге альтернатива катары колдонула турган башка бир азык. Бул кызыл күрүч, таруу жана киноа. Бирок эгер симптомдор 2 жумадан кийин дагы сактала турган болсо, анда сизде башка оорулар болуусу мүмкүн. Жөнөкөй көмүртек жана куурулган азыктарды колдонууну азайтууга аракет кылып көрүңүз. Жогоруда белгиленген продуктыларды рационуңуздан чыгарып салуудан сырткары, сиз өз териңизди жакшырта турган ар кандай маскаларды жасап турсаңыз болот. Көзүңүздүн астындагы караарган такты кетирүү үчүн үй шартында маска. Сизге орто көлөмдөгү бир картошка, алгачкы сыгымдагы зайтун майы, 1 аш кашык бал керектелет. Рецепти болсо төмөнкүдөй. Алгач картошканы тазалап, кыргычтан өткөрүп алыңыз. Андан кийин бал жана зайтун майы менен бир түстөгү аралашма пайда болгонго чейин аралаштырып алыңыз. Масканы көзүңүздүн астына сүйкөңүз дагы 30 мүнөткө калтырып коюңуз. Андан кийин жылуу суу менен жууп салыңыз. Бул процедураны жумасына 2 жолудан жасап турсаңыз эле, жыйынтыгы сизди көпкө күттүрбөйт. Көзүңүздүн алдындагы кара тактар жана шишиктер жок болуп кетет. Териңиз жумшак жана жагымдуу болуп калат. Бул учурда кереметтин баарын картошконун курамындагы А витамини, антиоксиданттар жана бета-каротин жасашат. Аларда сиздин териңизге керек болгон баардык пайдалуу азыктар бар. Зайтун майы болсо өз кезегинде кара тактардын көйгөйү менен алектенет. Май териңизди нымдантат, бырыштан жана акнеден арылтат. Бал дагы нымдантуучу өзгөчөлүккө ээ. Андан сырткары ал териңизди азыктандырат жана тазалайт. Дал ошол үчүн бул ингредиенттердин айкылышуусу аябай эффективдүү. Акнени дарылоо үчүн үй шартында маска. Сизге 2 аш кашык бал жана 1 чай кашык майдаланган корица керектелет. Рецепти төмөнкүдөй.
Бул эки ингредиенттерди бир түстөгү аралашмага айланганча аралаштырыңыз. Эгерде ал аябай эле коюу болуп калса, бир аз бал кошуп койсоңуз болот. Бетиңизди ным тампон менен сүртүп салыңыз дагы масканы бетиңизге сүйкөңүз. Эң аз дегенде 15 мүнөткө калтырып коюңуз. Бир аз муздак суу менен жууп салгандан кийин лимон ширесин сыйпап коюңуз. Ага суу кошуп алсаңыз болот, же болбосо 2ге 1 пропорция кылып алманын уксусун кошуп кое аласыз. Мындай масканы күн сайын же 2 күндө бир жасап турсаңыз болот. Ошондо сиздин көйгөйүңүз акырындык менен жоголо берерин байкай баштайсыз. Биз жогоруда балдын пайдасы тууралуу кеп салдык. Таң калыштуу, бирок корица дагы айрым пайдалуу касиеттерге ээ. Алма уксусу дагы териңиздин пораларын тазалап, теринин өлгөн клеткаларынан арылтат. Дал ушул сыяктуу пайдалуу видеолорду биздин каналыбыздан байма-бай көрүп турсаңыз болот. Ал эми сиз териңиздеги көйгөйлөрүңүз менен кантип күрөшүүдөсүз? Комментарийге калтырганды унутпаңыз дагы, видеону досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Каналыбызга жазылыңыз дагы, Lights Media менен бир толкунда болуңуз.